Коор телеканалы алгачкы жолу эфирге чыккан күндөн баштап өзүнө чоң аудиторияны топтой алды. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын ичинен өзүнүн ордун табууга жетишти. 25 жылдын ичинде көптөгөн ийгиликтерди жана кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Бирок канал ага карабай азыркы күнгө чейин үзгүлтүксүз эфирлерди чыгарып, миңдеген көрөрмандын сүйүктүү каналына айланды. Коомдо кандай курч окуя болбаса, 5-канал ошол замат ошол курч окуялар боюнча берүүлөрдү уюштуруп, анан жалпы элдин мындай ой пикирин кайра элге жеткирүү аракетин көрүп, ушул оперативдүү иштегендигинде болуп эсептелет. 1997 жылы түптөлгөн телеканал 2005 жылдагы төңкөрүштөн кийин өз ишин токтотууга аргасыз болот. Андан көп өтпөй анын ордуна ошол эле аналогдук аба толкунунда жаңы 5-канал деген аталыш менен өз телеберүүсүн уланта баштаган. 5-канал биринчи жолу 2007 жылы 12 февралда чыгат. Ошол учурда толук сетканы өзүнүн берүүсү менен камсыз кылган КТРКдан тышкары жалгыз телеканал болгон. Бал ташыган арыдай болуп эле журналисттер иштеп атты да. Анан ушунусу менен Коорд элге алынып кетти. Анан ошону менен Коорд каналы баягы жакшы иштеп кетти. Курч материалдарды объективдүү убагында бүгүнкү болуп аткан нерсени бүгүн чагылдырганга аракет кылдык. 5-канал 2017 жылдын 28 декабрында жаңылыктардын акыркы чыгарылышы менен өз ишмердүүлүгүн токтоткон. Бир жылдан кийин канал кайрадан ачылып, азыркы күнгө чейин көрүүчүлөргө кызыктуу жана ар тараптуу маалыматтарды сунуштап келет. Балдарга арналган жаңы көрсөтүүлү ачтык, чипстер деген. Ал ошол балдардын жана спорт залдагы жана башка жерлердеги мындай бир жүрүш туруштарына мындай устаттар менен бирге мындай көрсөтүп берип, ошол жаштарга ушундай багыт берүү боюнча чипстер деген программабыз ишке кирди. Алдыда дагы бир топ программалар иштелип жатат. Быйыл 5-каналга 25 жыл толуп, анын мааракелик майрамына карата Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинде медиа форум өттү. Себеби аталган жогорку окуу жайдын көптөгөн бүтүрүүчүлөрү каналдагы алдыңкы журналисттердин катарын толуктайт. Кыргызстанда эң белгилүү телевидениялардын бири бул биздин улуттук телекорпорациясы ЛТР, 5-канал, НТС жана башка деп коебуз, пирамида дейбиз. Булардын ичинен албатта бүткөн бүтүрүүчүлөрүбүздүн баардыгы бүткөндөн көп учурда ушул Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарына ишке орношот. Азыркы учурда жамаатта 62 кызматкер эмгектенет. Корреспонденттик пункттар республиканын бардык облустарында иштейт. Каналда жаңылыктардан тышкары таңкы көңүл ачуучу программалар түз эфирде көрсөтүлөт. Айжамал Болот кызы, Эсентура Бакеев, Ала Тоо 24.